Бул робот Кытайдагы мед кызматкерлерге COVID-19 каршы тестти коопсуз аралыктан туруп алууга жардам берет. Ага атайын коргоочу желимбашты кийгизилген. Робот кол башка бөлмөдөгү операторго ооздон тест алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул жапыр тестирлөө үгүт ишинин алкагында ишке киргизилген. Робот үлгүлөрдү тез убакытта алуу жана адамдардын ортосунда жугуштуу орунду азайтуу максатында иштелип чыккан. Эми доктор роботтон үй кызматчы роботко келели. Samsung компаниясы Consumer Electronics көргөзмөсүндө жаңы үй жардамчы роботун тааныштырды. Bot Handy аттуу бир колдуу роботтун компьютерлешкен көзү бар жана иш аткарууда жасалма акылын колдонот. Дөңгөлөктүү буттары менен ары бери жылып буюмдарды кармай алат. Идиш жуугуч машинеге кир идишти салып, кийимиңизди өйдө алып жыйнай алат. Ошондой эле AQShnын General Motors унаа чыгаруучу компаниясы келечектеги учуучу Cadillac концепциясын көрсөттү. Ал абага тигинен көтөрүлүп, кайра жерге тигинен коно алат. Айдоочусуз башкарылган унаанын шаарлардын ортосундагы ылдамдыгы саатына 90 чакырымга чейин жетет. Бир жүргүнчү баткан унаа электр энергиясы менен иштейт жана 4 жеңил мотору бар. Жаңылыгыбыздын соңунда. Эгер итиңиз сизге эмне деп айткысы келип жатканын билгиңиз келсе, бул моюнга тагуучу акылдуу каражат жана колдонмо сизге пайдалуу болушу мүмкүн. Алгоритмди түзүү үчүн иттердин 50 породасынан алынган 10 000 аудио үлгүгө анализ жүргүзүп, Түштүк Кореянын Petpals стартап компаниясы иттердин үргөн үнүнөн 5 эмоцияны аныктоо үчүн үндү таануучу программаны колдонду.